Кудайдын чакырыгы 11 январь. Жыйын сыйынганда Кудай күчүн көрсөтөт. Петр зынданда отурган. Өтө оор абал. Чыгууга мүмкүн эмес. Бирок ушундайда жыйын эң маанилүү нерсени жасап жатат. Алар сыйынып жатат. Кантип Петерди чыгарсак, кимге бара калсак, ким менен сүйлөшө калсак деген жок. Алар Кудайга кайрылып жатышат. Кудайдын улуу күчү шарттардан көз каранды эмес. Ошентип жыйын сыйынып жатканда Кудай кийлигишти. Кудайдын периштеси Петерге келгенде анын буттарын, колдорун чырмап турган чынжырлар түшүп, эшиктер ачылып, Петерди сыртка жетелип чыгарды. Кайтарып жаткандар Петердин чыгып баратканын көрүшкөн да жок. Петр өзү да түшүнбөй калды. Ал көрүнүш көрүп жатам деп ойлоду. Кудай сыйынууга биз күткөндөн да тезирээк жана күчтүүрөөк кылып жооп берип кое алат. Сыйынуу бар, бирок ишеним жетиштүү болбой калат. Петр үчүн сыйынып жаткандар Петердин өзү келип отурса ишене албай жатышты. Рода келип Петр сыртта турат десе таң калышты. Ал анын периштеси сен акылыңан адашып калган жоксуңбу деп жатышты. Алар Петр жөнүндө сыйынып жатышып, бирок Кудай жооп берип койгонуна ишенишкен жок. Кээде бизде да ошондой болот. Чын жүрөктөн сыйынабыз, бирок аягына чейин ишенбейбиз. Кудай бизге ошондо да жооп берет. Биздин ишенимибизге жараша эмес, өзүнүн ырайымы менен. Петердин мисалында Петр үчүн сыйынгандар Кудайдын ырайымы аркылуу жооп алышты. Биздин ишеним алсыз болгондо да Кудай ишенимдүү жана анын ырайымы кенен. Эмне десек болот? Кудай биздин алсыз сыйынууларыбызга да жооп бергиси келет. Күч ишенимдин сапатында гана эмес, биз кайрылып жаткан Кудайдын улуулугунда.